Ардактуу телекөрүүчүм, дал ушундай мыкты клиптин артында биздин соншо берүүсү мыкты маанайда уланып аткан чагы. Келиңиздер, биздин катарыбызга толуктап кошулуп бериңиздер дейле. Бизде келген коногубузду А дегенди кесиптеш тааныштыралы. Байкайсызбы кесиптеш, ырдай калса үнү бар, сүйлөй калса сөзү бар деген макалды мен аябай көп колдонот экем. Бул ошол сөзгө дал келген коноктор да келип калды бул ирет. Кандай сонун? Анда эмесе бул сөздү дагы бир жолу колдонуп коеюн. Ырдай калса үнү бар, сүйлөй калса сөзү бар. Бизде кош жылдыздар, кол чабуулар менен тосолуңуздар. Акманай Эшпаева жана Кубатбек Алымкулов, кол чабуулар. Кол чаап коңуздар. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Кош келдиңиздер, көргөнүңүздөргө кубанычтабыз. Жалпы көрүп турган телекөрүүчүлөр менен А дегенде бир амандашып алсаңыздар, Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз калкым. Кутмандуу кечиңиздер менен, кутмандуу түнүңүздөр менен барыңыздарга ийгиликтүү эфир каалайбыз. Ушул эфирден бизди көрүп, тыңдап, биздин жаңылыктарыбыз менен бөлүшүп, биздин жакшы чыгармаларыбызга күбө болосуздар деген терең ишеничтебиз. Амандык каалайбыз барыңыздарга. Ооба, кутмандуу кечиңиздер менен кирип келген май айы баарыбызга, баягы майрамдарга бай айы дейбиз го. Ушул майрамдары баарыбызга кут болсун. Келе жаткан майрамдар менен дагы баарыңыздарды куттуктайбыз. Жалпы кыргыз элиме кутман кеч. Ай, баракелде, эң сонун. Сонун сөз болду. Алгач эле бул суроону бербесем болбойт. Радиого дагы, телеканалдарга да барып көп интервью берип калдыңыздар. Жөн жеринен эмес болсо керек, Албетте. Акыркы учур. Албетте. Эми баягы чыгармачыл үй бүлө, чыгармачыл адам болгондон кийин сөзсүз түрдө баягы көңүл чурдонунда болуп турушуң керек экен да. Анан кайсыл эфирге чакырбасын сөзсүз түрдө биздин чыгармачылык, анан үйдө кандай окуялар, ошол жөнүндө дагы көп сурашат. Жакында эле ошол сиздер туура айттыңыздар, радиолорго барып дагы интервью берип, өзүбүздүн жаңылыктар менен бөлүшүп кеттик. Бул жөн эле же бир себеби барбы? Албетте, анын баары себеби менен болот да. Жакында бир нерсе болот окшойт, Жакында бир нерсе эми чыгармачыл инсандарда бир эле чыгармачылык менен алып бурушабыз эмеспи? Анан жаңы ырлар бул албетте биздин пландагы эң биринчи пландардын бири. Анан жакшы концерттер элге тартуулайын деген. Ошо да. Жөн жеринен эмес деп ойлоп аткам да мен. Жакшы. Анан сөзүмдүн башында мен эң эле биринчи сиздин бут кийимиңизден баштайм. Көзгө эле учуруп атат, аябай жылуу. Мындай бут кийим бир гана сизде эле бар окшойт азыр. Сиздики көк экен, сиздики кыпкызыл экен, Көзүн жабса болот. Эксон тарсеткенин баары тамаша, өзүңүзгө аябай жарашат экен. Рахмат болсун дейле. Анан шыбыр кеп уктум, билесиздер, мен уктум, баягы эфирден сырткары сиздерде жаңылык көп деп уктум. Жаңылыктардын бири кайсы жаңылык болду экен? Эң эле бысымла дегенде. Кимиңиздер баштайсыздар? Көзүңүздөр менен сүйлөшүп калдыңыздар. Жаңылык көбүрөөк аял кишиде болот го. Азыр ошондо бул көздү караштырып эмне болду? Мен сүйлөйм дегениңизчи. Жок, бири-бирибизге эми биз баягы үй бүлө болгондон кийин албетте эркек кишиге биринчи жол узатат эмеспизби? Жол бошотупчу, биринчи сүйлө деп. Анан эми мейли мага жол бошотуп калды. Албетте чыгармачылыкта бир топ эле жаңылыктар болуп атат. Жаңы бул албетте биз жана жогору айткандай жаңы чыгармалар. Анан дагы жолдошум жакында эле бир конкурстарга даярданып жүрөт, буюрса. Баракелде, мына сандыктын ачылып калды бир аз, Ооба, анан менин жеке өзүмдүн чыгармачылыгымда болсо, ошол буга чейин мен өзүм жакшы көргөн, өзүм кызыгып жүргөн чет элдик ырларды негизи кичинекей менен эле ырдачымын. Анан сунуш түшүп, биздин маэстробуз Урматтен Тимишевден сунуш түшүп, саундтректердин чыгармаларды ырдап көрбөйсүңбү деген жакшы бир сунуш түшкөн. Ошол сунуштан пайдаланып 13 апрелде өткөн опера жана балет театрында өткөн саундтректердин концертине Бишкек мэриясынын чоң симфониялык оркестри менен чыктым. Андан ошол кайсы фильм деп дагы ойлонот болушуңуздар керек. Албетте баарыбыз сүйүп көргөн Телохранитель деген кинотасма. Жан сакчы деп коеюн кыргызчасы. Ошол кинотасмадан Уитни Хьюстондун I Will Always Love You деген чыгармасын симфониялык оркестр менен биринчи ирет аткарып көрдүм. Буюрса мына ошол эле концерт эртең дагы эле ошол Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын чоң сахнасында
буюрса кечки саат 19:00-дө өтмөкчү. Чындыгында бул мен үчүн өтө бир чоң жаңылык, анткени буга чейин жөн гана бир минус менен же жөн гана кайсыл бир музыканттардын коштоосунда эстрадалык жанрда ырдап жүргөн болсом, эми бул чыгармалар симфониялык оркестрдин коштоосунда болгону бул өтө бир чоң жаңылык болуп атат, анткени эстрадалык кырларды симфонияга салганда бул да өзүнчө бир чоң рахат экен да. Анан артыңда 60 киши сени коштоп турганы дагы бул өзгөчө бир ооба. Саундтректерди симфониялык кылып ырдап жатабыз деп туура түшүндүмбү? Саундтректерди симфониялык оркестрдин коштоосунда. Бул негизи Кыргызстанда биринчи жолу болуп атабы же буга чейин деле болду? Буга чейин болуп жүргөн, албетте, бирок бул чыгарылышта ошол Европанын жана ошондой эле түрк сериалдарынын саундтректери бир сахнада жаңырды. Кандай сонун, да? Жакшы, эң сонун. Кодбек мырза, даярданып атыптырсыз. Айтыңыз ушул жаңылыктардан. Азыр жалпы көрүп турган көрүүчүлөр да күтүп болуш керек. Кандай бир сынокторго чыгып атасыз эң? Даярданганыңыз чынында эле дароо эле биринчи туфлиден башталган окшойт да. Жакында эле биринчи тур болуп өттү, дастанчылык боюнча конкурс республикалык деңгээлде. Анан ал жерде ошол биринчи турунда ашыктык ырлары боюнча баягы жобо коюлуптур. Анан экинчи турунда болсо же санат же терме ыры же болбосо баягы айтыштардан бирди, анан дастандан бирди. Ошентип эки тур, анан үчүнчү тур болсо Ошто болот экен. Анан Кудай буйрса деп биринчи турунан өтүп, анан экинчи туруна кадам алып даярданып аткан учурубуз. Эми жакында ошол экинчи тур болот. Анан өтүп калсак анан. Бул чынында абдан сонун жаңылык экен. Азыр бир гана дастанчылар боюнча да. Дастанчыларды. Экран артында дагы жүздөгөн көрүүчүлөр, миңдеген көрүүчүлөр сүйүнүп жатса керек. Ушуга карата суроо болсун, барган сайын көбүнчө чыгармачыл адамдарда ошол бир каалоо жок болуп кете берет го. Мурун кичинекей кезде аябай ырдайм деген адам барып ырдагысы деле келбей калат го. Ушул сиздерде ошол каалоо дагы да кантип эле тутанып турат? Сыры эмнеде? Мисалы, сиз да мугалимсиз, муну сиз дагы студенттериңизге айтсаңыз керек. Ошо кантип ушунча жашка чейин келип, ошол мен катышам, чыгармачылык жолунан кетпейм, бир жолдо жүрөм деп кантип колуңуздардан келип жатат ушул нерсе? Биз жаш чыгармачыл инсандар үчүн бул чоң кеңеш болот го деп ойлойм. Бул эми жан дүйнөнүн эмеси, ышкыбызы болуш керек. Адам баласы ошол ар жактан көрөңгү болуп, каалоо болбосо, анан ырдап эле учурда таштап койсоң, анан андай болбой калат болуш керек. Негизи ырдаган сайын ырдагың келип, же болбосо ошол бир чыгарманын үстүндө иштеп атсаң, дагы иштеген бул өзүнчө бир ошондон рахат аласың да. Көп нерседен мотивация аласың. Рахат аласың ошол нерседен. Эми баягы ичиңдеги талант турмап турса, кайсыл жерде болбосун ырдайсың да. Анан өзгөчө бизге азыр бизден ушул баягы жарлык чыкпадыбы? Мындан кийин бир гана жандуу үн менен ырдалышы керек деген. Негизи бул абдан туура болду. Анткени чындыгында биз баягы фонограммага көнөтүшөт экенбиз дагы, анан жандуу ырдаганда кыйналып калат экенбиз. Ошондуктан азыр мынакей көп концерттер жандуу аткарылып, чындыгында баягы иргелип да калат экенбиз. Анан өзүбүзгө болгон бир мындай мотивация болот экен, анткени эл алдына чыкканда мен уят болбошум керек деп, дагы да болсо күчтөнүп, дагы да болсо эмгектенип, жакшы иштегенге, жакшы ырдаганга аракет кылат экенсиң. Сонун. Сөздөн барбайды? Ушул жактан карамашыбыз болбойт окшойт да, ырдатпасак. Анда ырдаталы жан дүйн менен ушул жерден эле отурган боюнча. Макул. Негизи сиздердин кызматкерлерибиз менен байланышканда биз чындыгында эстрадалык жанрда ырдап көрөлү дегенбиз, бирок элдин баары эле ырдап атпайбы деп. Эми баягы эстрада менен ырдап жүргөн, операда ырдап жүргөн кишилер мындай деле ырдасак болот экен деп, ошондон бүгүн комузубузду ала келдик. Баракелде, келиңиздер. Анда эмесе сиздер үчүн, жалпы кыргыз эли үчүн Алмаз Кадыровдун калемине таандык болгон Жангын келет деген чыгармасын кабыл алып коюңуздар. Кеттик анда эмесе.
бөрүңө чөккүм келет, эриниңден өпкүм келет. Шыбырап кулагыңа сүйүмдү төккүм келет, шыбырап кулагыңа сүйүмдү төккүм келет, сүйүмдү төккүм келет. Жаныңа баргым келет, шам болуп жангым келет, от чачкан карегиңде түбөлүк калгым келет, от чачкан карегиңде түбөлүк калгым келет, түбөлүк калгым келет, калгым келет. Сырымдың айткым келет, сырдашып кайткым келет. Махаббат чыргалына сен менен баткым келет, махаббат чыргалына сен менен баткым келет, сен менен баткым келет. Жаныңа баргым келет, шам болуп жангым келет, от чачкан карегиңде түбөлүк калгым келет, от чачкан карегиңде түбөлүк калгым келет, түбөлүк калгым келет, калгым келет. Sen menен баскым келет, жан дүйнөм ачкым келет. Жакшы адам сапаттарын бир сенден тапкым келет, жакшы адам сапаттарын бир сенден тапкым келет, бир сенден тапкым келет. Жаныңа баргым келет, шам болуп жангым келет, от чачкан карегиңде түбөлүк калгым келет, от чачкан карегиңде түбөлүк калгым келет, түбөлүк калгым келет, калгым келет. Жаныңа баргым келет, шам болуп жангым келет, от чачкан карегиңде түбөлүк калгым келет, от чачкан карегиңде түбөлүк калгым келет, түбөлүк калгым келет, калгым келет. Түбөлүк калгым келет, калгым келет, баргым келет, жангым келет. Браво! Ыр белекте ушунайт. Негизи мындай ырдаткандан кийин силерди сүйлөтпөй эле ырдата берсек кандай сонун болмок, бирок суроолор бар. Бул кайсыл жанрда ыр болуп калды?
Чисто фольклор. Фольклор, өзүңүздөр кайсыл Эми ушуну эстрада кылып, аранжировка кылып, шөкөттөп, эстрада жанрында ырдап койсоң, бул ал өзүнчө бир краска болуп калат дегендей. Эми биз азыр муну комуз менен ырдадык да. Комуз менен ырдаганырдын баары эле фольклор болуп калат. Өзүңүздөр ошо фольклор атайын ырдоо кесибин аркалагансыздар да туура Мен өзүм окуганда. ошол народный пенияны бүттүм, фольклор жагын. Элдик ырдоону. Сиз дагы? Жок, мен негизи баштаганда эле меники дагы бир аралаш болуп кетти. Башынан мен пианист катары баштагам. Кичинекей мен ушул фортепианону жакшы ойночумун. Анан бир кандайдыр бир сыноолор менен мен өзүмдүн тандоом менен дагы баягы жеке ырдоо бөлүмүнө өттүм. Андан соң ошол консерваторияны аяктагандан кийин опера жана балет театрына келип орноштум жумушка. Азыр мынакей ушул күнгө чейин опера балет театрында эмгектенип келем. Бирок баарыбыз эле баягы ырчылар жумушта, күндүз жумушта, кечинде тойдобуз. Анан тойдо албетте эстрадалык жанр менен, анан фольклор. Ошондой суроо жаралып жатат да. Опера жана театр балетинде иштесең, сиз фольклор жаатында ырдасаңыздар, анан шоу бизнеске аралашуу кандай болуп, кайсыл жактан, эмне ой менен пайда болду? Эмнеге шоу бизнеске келип калдыңыздар? Эми эстрадага деген поп деп коелу. Бир үй бүлөдө жашап атсак, казаныбыз бир болсо. Жок, негизи бул жак деген өзгөчөлүгү эстрада жанрында болобу, ошол эле академический, народный баарын эле тыта берет. Баарын ырдай берет да. Мен деле аракет кылып, конечно, тиги академический ырдай албасам да, бирок эстрадага аралаштырып эметем, анан ошентип мындай аралаштырабыз да. Жок, негизинен эми баягы мен башынан биянан жуурат экенсиздер. Башынан эле эстрадалык жанрды ырдап жүрчүмүн. Анан опера жана балет театрына келгенден кийин анан ошол академиялык ырдоо менен алектенип калдым. Бирок көбүрөөк мага ошол баары бир баягы эстрадага көбүрөөк эстрада симфонический деп коет эмеспи. Эми азыр симфониялык оркестр менен ырдап аткандан кийин более мындай кандай десем, көбүрөөк ошол нерсеге тарта берет экен да. Анан чындыгында эстрада менен дагы академиялык ырдоо менен дагы өзүнчө бир башка, өзүнчө керемет. Муну эми ырдаган киши эле түшүнөт болуш керек. Кыска суроо коеюн, ошо тек гана академиялык ырдаган сиздердин кесиптештер, анан силер эстрада ырдап жүрөсүңөр деп мындай сын тагып же терс айткан учурлар болобу? Учурлар болот. Сен эстрада ырдап атасың, балким сен ошол жака эле кетесиң деген учурлар болот. Анан сага эстрадалык көбүрөөк жарашат экен, же болсом ушул сыяктуу сөздөрдү айткандар болот. Аны тааныш керек эми, багы кандай десем, өзүңдүн мүмкүнчүлүгүңдү чектебешиң керек да. Кандай мүмкүнчүлүк жаралса, мен ойлойм ошонун баарын колдонгонго аракет. Жеке жетмишүүнөр аздык кылат дейт эмеспи, ансыкандай аял кишиге деле бир 70-ке жетпесе дагы 60 алыс жарымга дейм. Экзодан кесиптешме суроо бере алайын, уруксат берсеңиз, Жогоруда өзүңүздөр айтып калдыңыздар, кечкисин тойду болуп калабыз деп. Анан биз дагы байкап калабыз, соц тармактардан, кээде тойдон жолугушуп учурлар болот бизде дагы. Анан чогуу дуэт алып барасыздар тойду. Анан мыкты алып баруучу жан дүйнөсү менен тойду алып барып рахат алат. Кээ бир мыкты ырчы жан дүйнөсүн ырдап, ырдан рахат алат экен. Сиздерге кайсынысы көбүрөөк жакыныраак? Биз негизи экөөбүз тең чогуу ырдайбыз, чогуу алып барабыз. Анан тойду баягы кабыл алып атканда, той өткөргөн кишилер дагы сурап калышат да, ырчыларды чакырып бересиңерби деп. Анан биз айтабыз, бизге ырчы келсе деле, келбесе деле бизге боло берет деп. Анткени биз ошол башынан баягы өзүбүздүн баягы салт менен жар ырынан баштап, кыз алып кирген, кыз алып чыккан, балдарды, кичинекей балдарды алып кирген, бул ырлардын баары биз өзүбүздүн фонотекабызда бар да. Анан чындыгында кээде баягы ырчыларсыз деле той өткөрүп койгон учурларыбыз болот. Анткени Кудайга шүгүр бул кишинин дагы бир тойлорлору бар, менде дагы багаж, Кудайга шүгүр. Анан кээде мындай кыйналбайбыз да. Анан чындыгында той алып баруу бул дагы өзүнчө бир рахат. Анткени ошончо залда отурган кишилер бир сени карап, сен сөзүңдү угуп атканда, сен дагы ошого жараша сүйлөшүң керек да. Анан жөн эле ой, могу жерде кол чап, анан мынт тигинт дегенден дагы ошол ситуациядан, ошол моменттен дагы туура чыгып кетиш керек. Анан
биздин өзүбүздүн мындайча айтканда клиенттер деп коеюн, өзүбүздүн баягы кандай десем, кардарларыбыз бар да. Ар дайым бизди чакырып, ошол силер алып барып берсеңер жакшы болмок деген суранычтар менен барып калабыз. Эми чынында кээ бирөөлөр ырым да кылышат да, эми силердин үйлөрүңөрдөй болсо экен деп, анан чынында 1-2 жолу ошондой алып барып калдык, анан экөөбүздү чакырып сүйлөшүп, анан алып барып бергиле деп ошондой болуп, анан сиздин сурооңуз ошол баягы алып барып атып, кайсыл учур сиздердин жан дүйнөңүздөргө жакындатпайбы? Негизи албетте ырдоо жан дүйнөгө абдан жакын нерсе. Бирок эми ошон менен катар эле чогуу ал нерсени алып кетпесе албетте жашоонун агымы ошондой болот атпайбы? Ооба. Негизи Кыргызстанда күйөөс аялы болуп тамада, ырчы тамада деп коелу. Сиздер эле бар болсоңуздар керек, же дагы башка? Жок, бизден дагы көп эле кездешет. Дуэт болуп жүргөн. Ооба. Анан бизге өзгөчө бир шык берген, өзгөчө дем берген дагы биз мисалы үчүн үйлөнүү тоюн алып барсак, кийин балалуу болгондо бешик тоюн алып барып бергиле деген учурлар да болот. Анан чындыгында ошондой учурларда абдан баягы сүйүнөсүң да, чындыгында ушул үй бүлөнүн дагы бир жакшылыгына келдик депчи. Анан кээде болот, дагы бир баламды үйлөнтүп атам же кызымды узатып атам, келип бергиле депчи. Анан ошондой кезде чындыгында ошол үй бүлөнүн да туугандарын эстеп калат экенсиң да. Баягы ошолор менен, келген коноктор менен кайра жакшы сүйлөшүп, мурункудай көрүшүп жүргөндөй сүйлөшүп, тоюбуз чындыгында абдан кызыктуу өткөн учурлар көп болот. Жакшы. Кошумча суроосун ушул эле той темасына. Жанатан бери айтып атасыздар, сиздер баягы бир эле алып барган кишинин тоюн дагы алып барып калабыз депчи, ушундай убакыттар болуп калат деп. Бир эле кишинин тоюн канча жолу алып барып көрдүңүздөр эле? Бир эле кишинин мен ошол таксимде ооба 3 жолу алып бардык. Биринчисинде кыз узатуусунда барганбыз, андан кийин ошол эле учурда алардын үйлөнүү тоюна барып калдык. Анан кийин небере тоюна бардык. Ошол чындыгында ошол абдан бизге баягы орусча айтканда приятно деп коет го, жагымдуу болду да. Анткени кайсыл бир убакыт өткөндөн кийин, аралыктан кийин кайра эле ошол киши чалып, мен деген небереме той берип атамын деп. Өздөрү чет мамлекетте жашашат, бирок Кыргызстанга келип той беришип, кайра эле бизди чакырган бул өзгөчө бир сапаттын белгиси. Бул да эми Кудайым ошол өнөрдү берген экен, эми биз эми аябай укмуш деле тамадабыз. Аябай деле укмуш тамадабыз деп айтпайм, бирок рахмат ошол кишилерге дагы бизди сыйлап, жактырып, анан өзүнүн жакшылыгын ишенип бизге тапшырып аткан. Ушунча болуп кетти. Гонорары канча болот экен? Ушундан айталычы. Арзан эле деп коем. Арзан болгон. Бекерден башталат. Негизи ушундай учурлар деле болот, эми баягы үй бүлөнүн шартына той берген кишини да түшүнүш керек. Азыр билесиздер, кымбатчылык, анан кээ бир кишилер бар, ой биз ушундуу кырчыларды келет дешет, анан кээде тамадага келгенде кысынып койгон учурлар болот. Эми насибинче. Куатбек мырза. Кара. Мындай суроо болсун, тамада дагы болуп, ырчы дагы болуп, мугалим да болгондо башка четте турган көрүүчүгө мисалы диссонанс жаралып калбайбы? Ооба, чыгармачыл адам көп нерсени кыла алат. Мисалы биз деле бир тур киного тартылсак деп ойлойбуз, алып барсак деп ойлойбуз, бирок ушинтип ар жактан аралашып жүрө берсек, анан туура эмес болуп калбайбы деген ойдо. Эми жөнү суроо. Мугалимге катар суроо чогуп жүрө берсеңер, эме болуп калбайсыңарбы деген суроо болду да бул жагы. Мен айтпадым жанагындай жигитке жөтмүшөнөр аздык кылат деп, ансарындай. Азыр жаштык бар кезде таш чайнап тынып алыш керек. Түкүрүп жүргөн кезде дегенде баарын кылып аракет кылыш керек. Эмне үчүн болбойт болот? Албетте ар бир нерсенин майын чыгарып, баягы башталат баары майдадан дейт. Байкабайт аны майдадан деп айтат эмеспи ансарындай. Биз эми бул нерсени кесип катары эмес, балким бир өзүбүздүн хобби же болбосо киреше булак тапканга дагы, үй бүлө багууга ушундай нерсе катары дагы кабыл алабыз да.
балким бара биздин ушул нерсе биздин кесип болуп калат деген. Жок, эң башкысы мен бул жакта отуруп сиздерди көрүп суктанып атам. Чын гана мыкты үй бүлө экенсиздер. Бир жерден чогуу иштеп, бир жерден чогуу кызмат кылып, чогуу акча тапканыңыздар бул эң эле жакшы го дейм. Эл астында кызмат кылгандан башка, элдин батасын алгандан башка өтө эчтеке жок го дейм азыр, чындыгында. Ийгилик каалайт сиздерге. Убакыт тез эле өтүп кетти, жарым саат. Эми сиздерге эркин микрофон сунабыз. Кандай ойлор, тилектер болсо, бул жакта карап айта алсаңыздар болот. Чоң рахмат. Бизге чейинки ушу кош жылдыздар далай залкарлар, чалкарлар өткөн. Койсун Кара Сартова, Сейит Казандабеков, андан кийин эле бери калып келгенде Атабек Бөдөшов менен Канекей эжебиз дагы көп айтып отурсачы, ошолордой болсок деген жакшы бизде дагы изги тилек, ниет менен биз дагы ушул кош жылдыз бу атыгып эл алдында бир аз азын-олак таанылып жүрөбүз. Анан эмне дейбиз, сиздердин эфириңиздерге тонук эфир каалайбыз. Ишиңиздерде ийгилик болсун, элибизде дайым тынчтык болсун, той эле болуп турсун, жакшылыктарга кызмат кылып эле ырдап, чордоп биз ошол үчүн жаралгандан кийин элдин кызматын аркалап жүрө берели. Бар болуңуздар. Ар дайым жакшылыкта жүз көрүшүп жүрөлү. Эртең мынакей 5 май Кыргыз Республикасынын баш мыйзамынын 30 жылдык мааракеси. Бул да бир чоң дата. Ошондой жакшынакай майрамыбыз менен анан дагы улуу жеңиш 9 май жеңиш майрамы менен дагы баардык биздин журтташтарды, калкыбызды куттуктайбыз, бар болушсун. Ал эми сиздер ар дайым атыңыздарга затыңыздар жарашып, сонун шоу ар дайым сонун эле жүрө бериңиздер. Жалпыңыздарга ден соолук. Чоң Сөзүңүз каралжы, мен дагы бир нерсени эстеп кеттим. 9 май демекчи менин атамдын туулган күнү эле да ошо. Баракелде. Ошол кишинин уруксат болсо куттуктап коеюн. Кетиңиз болот сөзсүз түрдө. Урматтуу кыргыз калкым, урматтуу элим, кечирим сурайм сиздерден учурдан пайдаланып. Ата келе жаткан 9 май өздүк майрамыңыз менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Биз сиздин сыймыктуу уулуңуз болуп, дайым төрүбүздүн көркү кылып сыйлап жүрүүгө ар дайым далалат кылып эмгектенебиз. Бар болуңуз, оорубаңыз. Учурда бир аз сырколоп атты эле, оорубай тезирээк сакайып кетиңиз, тезирээк апамдын жанына барыңыз дейин. Баракелде. Биз да куттуктап аталы эле, бар болуңуз, жашыңызга жаш кошулуп эле жүзүңүздөн жылмай кетпей, дал ушундай уул кыздардын астында жаркылап жайнап жүрө бериңиздей эле. Ал эми биз да сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип убактыңыздарды аябай келип, биздин студияны жарк этип кетип жатасыздар. Ал эми сиздер кетип жатканда, биз дагы сиздердин бир клипиңиздерди көрүп алсак, ошондо кичине тоюп, кичине ырга жүрөгүбүздү ошол жактан көрөлү дейбиз. Анда эмесе Катарыбызга Акман Эшбаева, Куатбек Алымкулов кошулсун. Бүгүн Сени деген чыгарма сиздер үчүн гана жаңырсын. Чоң көрөлү достор.